Ошентип Ухуд согушу bitти. Анын акыркы чекитин койгон Хамраул Асад куугуну да бүтү. Эми бүгүнкү биз көрсөтүүбүздө Ухуд согушунан кийинки мусулмандардын кезектеги жүрүштөрү жөнүндө сөз кылабыз. Мусулмандар жеңилдик деп гана отуруп калган жок, балким кетирисинче жеңүүчүлөрдүн кыла турган ишиндей алга алып жүрүштөрдү баштады. Бүгүнкү көрсөтүү ошол жөнүндө. Ухуд согушунан соң капырлар, жөөттөр жада калса, бедуиндер да мусулмандарга каршы ачык даярданып, абал оорлой баштады. Бул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды жандандыруу жана душман алдындагы аброюн мурдагыдан да жогорулатуу үчүн чечкиндүү аракеттерге өттү. Мусулман чалгынчылары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Бану Асад урусу кайрадан кол чогултуп, мусулмандарга кол салуу үчүн даярданып жаткандыгын жеткирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мухажир жана ансарлардан турган 50 атчан сахабасын жүрүшкө аттандырат жана алар Бану Асад жерине кол салып күтүүсүдөн алардын көптөгөн төөлөрүн, малы мүлкүн, туткундарын олжолоп кайтат. Бул согушта, бул жүрүшкө ошол эле айдын 5-күнү мусулман чалгынчылары Халид ибн Суфян аль-Хузалинин Мадинага каршы согуш ачуу үчүн кол чогултуп жатканын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирип келишет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо мусулмандардан турган чакан аскер топтойт жана аны Абдуллах ибн Унайска табыштап, анын жетекчилигинде Халид ибн Суфян аль-Хузалинин турган жерине аттандырат. Мусулмандар 18 күн жол жүрүшөт жана аль-Хузалиге күтүүсүдөн кол салып, аны жеңип, акыры Абдуллах ибн Убайс Халид ибн Суфян аль-Хузалинин башын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бутуна алып келип таштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Унайска ыраазы болгондугу үчүн ага өзүнүн аса таягын берет да, биз кыяматта ошол таяк аркылуу бири-бирибизди тааныйбыз дейт. Абдуллах ибн Унайс көз жумганда ошол аса таягы менен кошо коюлат. Hicrattın 4-жылынын сапар айында Мадинага Удел жана Кара урууларынан өкүлдөр келет да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өздөрүнүн элине дават кылуу үчүн, исламды жана Куранды үйрөтүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабаларды сурашат, даватчыларды мындайча айтканда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мурсид ибн Абу Мурсид аль-Ганавинин жетекчилигинде 6 сахабасын кошуп берет. Жана алар Хиджаздын Ар-Раджи кудуна жеткенде Удал жана Кара урусунун өкүлдөрү аларды чыккынчылык менен өлтүрө баштайт. Бир канча сахаба качып дөңгө бекинишет. Жана аларды улам түшкүлөдө отуруп бирден түшүрүп колго түшкөндө өлтүрө берет. Мусулмандар айласы кетип колго түшүп беришти. Капырлар алардан динден баш тартууну талап кылышты. Атасынын өчүн алуу үчүн Сафван ибн Умай сатып алат, сатуулар менен аны өлтүрүп салат. Ал эми Хубайбты Харис уулу Укба алат. Ал дагы бир тууганынын өчүн алуу үчүн сатып алат. Жана Хубайбты атайын эл көрсүн үчүн Ат-Таним тоосуна чыгарып, дарга асканы калат. Ошол кезде Хубайб уруксат сурайт, намаз окуп алайын деп. Уруксат беришет, окусаң оку деп. Хубайб 2 рекет намаз окуйт. Жана эгерде Хубайб өзүнүн жашоосун, же болбосо өлүмүн создуктуруу үчүн узакка намаз окуп отуруп алды дебесин дегенимде, мен көбүрөөк окумакмын дейт. Мына ошондо келип кээ бир капырлар айтышат ки, Абу Суфян деп айткан жери бар, сурайт: Хубайб, сен каалайт белең, азыр сенин ордуңда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болса, а сен анын ордуна Мадинада болсоң, ушуну каалайт белең деп сурайт. Хубайб Аллахка ант ичем. Менин бул акыбалым менен алмашуу эмес,
Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'in Madina'da turup azırkı akvalında dağı butuna bir zırava kiribisini kalabay telemden deydi. Jana аны ошол жерде Аллах өзүнүн сүйүктүү пендесин тирүүсүндө кандай коргосо, өлүгүн да ошондой коргойт деген. ушул эле айда Мадинага Мулайб ал-Асинна тагыраак айтканда найза ойноткон лакаптуу Неждеги кайдир бурунун башчысы Абу Бара Амр ибн Малик деген келет. Ал алгач пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп бербейт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн уруусуна даават кылуу үчүн сахабаларды сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Неж элинен кооптонот. Бирок Абу Бара өзүнүн кепилдигин вада кылат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу күндүзү отун чогултуп, түнү менен Куран жаттап, отунун сатып, анын акчасына мына ушул Суффа элине кедей сахабаларга тамак ташыган 70тен ашуун мураттап кары сахабаларынан турган дааватчылар тобун жиберет. Алар бир маун кудууна жеткенде эс алууга токтошот. Жана сахабалар Харам ибн Милханды Аллахтын душманы Амр бин Ат-Туфайлга аны артынан найза менен сайып өлтүрүшөт. Андан соң Амир, Бану Салим, Усайя, Урейил жана Закван уруларына буйрук кылат. Алар сахабаларды буйрукка ылайык кырып ташташат. Кыргында барды кырылат, бир гана Кааб ибн Зайд жарадар болуп, курман болгондорго аралаш чыгылып, анында өлдү экен деп, өлүптүр деп байкабай калышат. Айтмакчы, Кааб ибн Зайд кийинчерээк Ангек согушунда шейит болот. Ошол учурда бир маунга жакын жерде мусулмандардын малын багып жүрүшкөн Амр ибн Умай ад-Дамри менен Аль-Мунзир ибн Уқба асмандагы кузгундарды көрүп, жакын арада кырсык болгонун туюшуп, бир маунга түшүшөт жана окуяны түшүнүп, дароо согушка кирип кетишет. Аль-Манзур шейит кетет. Ал эми Амр ибн Умай ад-Дамри туткунга түшөт. Бир кулду азат кылууну энесине ода кылган Амир анын мудар уруусунан экенин билип, чачын кырып салып, өзүн бошотуп жиберет. Кутулган Амр ибн Умай Аль-Каркарага келгенде эс алууга бир дарактын түбүнө отура кетет. Ошол эле дарактын көлөкөсүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кайтып келаткан Бану Кылап уруусунан 2 киши жөлөнүп отуруп уктап кеткен болот. Жана сахабалардын чыккынчылык менен жан бергендигине ызаланган Амир аларды да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолугушуп келатканын билбей өлтүрүп салат. Жана Мадинага келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чыккынчылык жөнүндө төкпөй чачпай бардыгын айтып берет. Бир маунда жана Ар-Раджиде шейит кеткен сахабаларына ушунчалык ичи ачышкан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 30 күн бою багымдат намазынан соң ар бир чыккынчылык кылган урунун атын атап пайгамбарыбыз Аллахка кайрылып, Аллахым булар сага жана сенин пайгамбарыңа чыккынчылык кылышты деп дуа кылып чыгат. Ал эми Амр ибн Умай ад-Дамрини жолдо 2 адамды күнөөсүз өлтүргөнүнө аябай ызаланат дагы, мен алар үчүн да кун төлөп берүүм керек деп кайгырат. Айтмакчы, бул кун капырлар менен болгон дагы бир кагылышууга себепкер болот. Бул жүрүштөр ислам дининин тарашына жана бекемделишине өтө чоң өбөлгөлөрдү түзгөнү талашты. Мына ушундан баштап мусулман үммөтүнүн жаңы мамлекеттин үзүрлүү өнүгүүсү башталды. Эмки көрсөтүү мусулмандардын жетишкендиктери жөнүндө болот.